Январь айынын майрам күндөрү Борбор Азия өлкөлөрүндө аба ырайы кескин өзгөрдү. Мисалы, Казакстанда кышкы спорт оюндарын сүйүүчүлөрү үчүн ыңгайлуу суук болсо, калган өлкөлөрдө аба ырайы күтүүсүз жылуу болуп, күн жаз мезгилинде ачылгандай жылмайып турду. Алдыда эми күн сайын аба ырайы кандай болоорун 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кыз айтып турам. Саламатсыздарбы? Сиздер көрүп тургандай, картада көк түс менен жаан-чачындуу циклон көрсөтүлгөн. Циклондун көпчүлүк бөлүгү Казакстандын борборунда, андан кийин Өзбекстандын чыгыш тарабында жайгашкан. Эгерде эртең шамалдын багыты өзгөрбөй батыштан чыгышка карай уруп турса, анда бул жаан-чачын Кыргызстанга да жетиши ыктымал. Бирок бул циклон бизге кошуна жайгашкан өлкөлөрдүн бири Кытайга жетпейт. Этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жаан-чачын күтүлбөйт, асман ачык бойдон сакталат. Казакстанда аномалдуу суук аба ырайы күтүлөт. Борбор шаары Астанада кар жаап, бороон жүрөт. Алмата шаарында да кар көпкө жаашы күтүлөт. Ал эми Өзбекстандын чыгышында бүгүн жаан-чачын катуу жаап жатат. Эртең Фергана өрөөнүндөгү жааган жаан карга айланышы күтүлөт. Ташкентте түнкүсүн жааган жаан эртең менен токтоп, күн чайыттай ачылат. Анукус өрөөнүндө күндүн бети көрүнбөй, бүркөө болот. Ал эми Түркмөнстандын Дашогус өрөөнүндө күн бүркөлүп, кечинде жаан себелеп жаашы күтүлөт. Борбор шаары Ашхабадда аба ырайы 13 градуска чейин жылып, асман ачык бойдон сакталат. Тажикстандын түндүк чыгыш тарабында жаан-чачындуу циклон каптап турат. Эртең Борбор шаары Душанбеде аба ырайы орто ченемден жогору. Хорок өрөөнүндө кар жаап, термометр минусту көрсөтөт. Ходжент шаарында болсо күн чыгып турганы менен аба ырайы суук болот. Кыргызстанда эртең көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерде катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Дем алыш күндөрү жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолунун 121, 138, 198, 265 чакырымдарында жана Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 45-90 чакырымдарында кар көчкү жана кар күткүсү күтүлөт. Жолдор тагак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 11 каналында аба ырайына карата прогноз ушундай болду. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.